Бүгін 7 апрель боюнча көрсөтмө берүү кезеги мурдагы коргоо министри Бактыбек Калыевде. Эске салсак, буга чейин экс-башкы прокурор Нурлан Турсункулов, президенттин мурдагы кеңешчиси Элмурза Сатыбалдиев жана президенттин администрациясынын экс жетекчиси Каныбек Жороевдор көрсөтмө беришип, бирок өздөрүнө тагылган айыптарды мойнуна албастыгын билдиришкен. Бүгүнкү соттук отурумда мурдагы коргоо министри ага тагылып жаткан айыптарды негизсиз деп белгилеп, сөзүн ушундан баштады. Мен кандай айыптар менен күнөөлөнүп жатканымды билбейм жана ал окуялар боюнча мен күнөөнү мойнума албайм. Экс-министр 6-7 апрель күндөрү ден соолугуна байланыштуу дарыланып жүргөн. Бирок 6-7 апрелде өкмөт үйүнө келүүгө аргасыз болгон. Если говорить о 6 апреля, то, наверное, надо коснуться моего состояния здоровья, то, что было до этого. Я проходил 6 апрель күнү саат 15-тер чамасында мен кезектеги капельницамды алып, өзүмдү жаман сезип тургам. Үйгө кетейин деп жатсам, ички иштер министри Молдомуса Кангантиев чалды. Ал мени ак үйгө келүүмдү суранды. Талас облусунда оор абал болуп жатканын айтты. Телефондон да жакшы угулбай койду. Мен өкмөт үйүнө келдим. Көп кишилер чогулуп калган экен. Абал башкача экенин дароо сездим. Премьер-министр Данияр Үсенов, ошол учурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Төрөбаев Бакыт, Мурат Суталинов бар болчу. Бул менин эсимде калгандары. Таластагы окуя талкууланып жатыптыр. Ал жакта каршылык акциясынын катышуучулары мамлекеттик обл администрацияны басып алып, губернаторду туткунга алыптыр деген маалыматтар айтылды. Өкмөт башчы мага кайрылып, бул жактан биринчи вице-премьер-министр Акылбек Жапаровду, дагы башка тиешелүү адамдарды таласка алып барып, ал жактан кайра жабыр тарткан милиция кызматкерлерин алып келүүгө аба транспорту керек. Биздин тигучактар барып келе алабы деди. Мен аба күчтөрүнүн жетекчилигине буйрук берип, 2 вертолетту жөнөттүк. Алар кечки 6-да учуп кетишти. Кийин саат 10-дордо мага Талас шаарынын аскер комиссары чалып, митингчилер тигучактардын коно турганын билип калышып, азыр аларды басып алуу үчүн аэропортту көздөй келе жатышат деп доклад берди. Аэропортто болсо эч кандай күзөтчүлөр, алган эмес тейлөөчү адамдар да калбаптыр. Бул биздин карамагыбыздагы акыркы тигучактар эле. Эгер аларды басып ала турган болсо, анда биз ошону менен бүтөт элек. Тигучактардын Бишкекке келип конгону боюнча түнкү саат 12-лерде маалымат алдым. 7 апрель күнү болсо мурдагы коргоо министри эртең менен кечке чейин өкмөт үйүндө болгон. Эртең менен мага Данияр Үсеновдун кабылдамасынан чалышып, ак үйдүн 7-кабатына келүүмдү суранышты. Келсем өкмөттүн бардык мүчөлөрү чогулуп калышкан экен. Командировкада жүргөндөрү гана жок болбосо. Алардын ордуна орун басарлары келишкен. Талкууда Таластагы абал көзөмөлдөн чыгып кеткени белгилүү болду. Нарында да митинг башталып, ал жерде дагы обл мамлекеттик администрацияны басып алуу аракети көрүлүптүр. Президент баштаган жыйында өкмөт башчы Данияр Үсенов Жогорку кеңеш өлкөнүн айрым аймактарында өзгөчө кырдаал киргизүү сунушун киргизгенин билдирди. Бул сунушка президенттин кеңешчиси Элмурза Сатыбалдиев каршы чыгып, ал өзгөчө кырдаалды Жогорку кеңеш өзү киргизүүсү керек. Бул алардын карамагындагы маселе экенин айтты. Президенттин катчылыгынын башчысы Оксана Маливанная болсо, өзгөчө кырдаалды президент киргизе берүүсүнө макул болуп чыкты. Мен ошондо кеңседен чыгып баратып, үстөлдүн үстүнөн өзгөчө кырдаал киргизүү боюнча жалгыз президенттин колу коюлган жарлыкты көрдүм. Башка тиешелүүлөрдөн эч ким кол койбоптур. Андан ары мен саат 13:00-дө ок атуулардын үнүн уга баштадым. 2010 жылдын 7 апрелинде Калыевке номер 1 мамлекеттик мекемени кайтаруу тапшырмасы берилип, ал Скорпион Атайын багыттагы кызматынан 100 жана Бишкек жогорку аскер окуу жайынан 200 жоокер алып келгенин билдирди. Бирок атууга эч кандай буйрук бербегенин белгилейт. Служба государственной охраны определит задачу для человека. Мамлекеттик күзөт кызматынын аскерлери номер 1 мамлекеттик мекемеге кол салуу же басып кирүү болсо курал колдонууга укугу бар. Аны менен бирге мыйзамда ал кыргыз жараны болобу, чет элдикпи, тынчпы же согуш менен келеби айырмасы жок. Алгаш жоокер эскертүү иретинде асманга атышы керек. Эгер адам токтобосо курал колдонууга укугу бар. Эгер 2010 жылдын 7 апрелинде кызмат өтөөчүлөр мекеменин аймагында адамдарды өткөрүп жибергенде аскер кылмышын кылган болот эле. Апрелде Курманбек Бакиев Кыргызстандын легитимдүү президенти жана конституциянын гаранты болчу. Бактыбек Калыев Бакиевтердин жакын саналашы болгон деген айыптарды да четке какты. Айтымында Бакиев экөө жердеш болушкан бир райондон. Бирок мурдагы президент аны иш сапатына карап кызматка алып келгенин айтат. Мурдагы коргоо министрине азыр 2 же андан ашык адамды өлтүрүүгө катыштыгы бар. Кызматынан кыянаттык менен пайдаланды деген айыптар тагылууда. Ал эми өзүнө коюлган айыптарды Калыев мойнуна албастыгын билдирди. Бакиев менен эч кандай тымызын сүйлөшүүгө барбаганын, кандуу окуялар орун алган күндөрү мойнуна жүктөлгөн милдетин гана аткарганын айтууда.